Салам достор, сонун кечки программабыздын алкагында Кино Фейл рубрикасын баштайбыз. Экранга жакыныраак келиңиздер. Биз бул ирет кыргыз тасмасы жөнүндө кеп кылабыз. Анткени телекөрүүчүлөр кыргыз тасмасындагы катачылыктарын байма-бай сурап келишет. Мына эми бүгүнкү берүүбүздө курут тасмасы жөнүндө кеп кылабыз. Бул тасманын продюсери Санжар Мыкыев. Адамдарды күчтүү болууга үндөгөн курут тасмасын тартууга 6 ай убакыт кеткен. Жалпысынан $47,000 жакын каражат сарпталган. Дал ушул кинодогу катачылыктарды ирети менен айтып баштайбыз. Не кереги бар мага? Бул кадрда каарманыбыз көчөдө балдар менен мушташып, муш жеп бети башы көгөрүп кетет. Жолдо бара жатып, автоунаа сүзүп кете жаздаган учурда өзүн жоготуп коет да, психологдун үйүнө барып калат. Таң атып турса эле бети башы таза бойдон, эч кандай жаракаттын изи жок. Элестетиңиз, бети башыңыз көгөргөн соң бир күндө сакайып кетишин. Себестен. Соңғы эле айтыңыз. Мындай эле кетем. Психологдун автоунаасына өзүн таштап, уктайын деп чечтим деп эсин жоготот. Эсиңиздерде болсо керек, Аза ошол учурда үстүндө кожа кийип жүргөн. Сүйлөшкөн кызы менен таарынышып кеткенин, өзүнүн көйгөйлөрүн айткан соң, психолог ага курут берип, адамдардын оюн окуп баштайт. Көчөгө чыккан учурда кожа кийими жок, спорттук кийимин кийип алыптыр. Папам не дейт? Өлдү менен. Сүйлөшкөн кызы менен таарынышып калып, кечирим суроо үчүн үйүнө барат. Ошол кезде үстүндөгү кийимине маани бериңиздер. Спорттук кийимде. Иши оңунан келбей, маанайы жок клубка келе берет. Биз айтып жаткан кийими өзгөрүп, үстүнө кожа кийип алган. Менимче клубта кийимдерди сатат окшойт. Мен атыш айтып атпаймын. Каарманыбыз Азага сөз жок. Бат-баттан кийимин өзгөртүп турат. Клубтун ичинде футболка кийип жүрүп эле, дароо эле ак көйнөк кийип алган. Жанында турган досу Лёша классикалык кийимде жүрүп, кара футболка кийип алганы кызык. Бул клуб кийимдер дүкөнү окшойт. Бир шопинг кылып келели дешкен го. Ким менен кандай сүйлөшүш керек, кимди кандай күлдүрүш керек, мен алардын оюнан эле окуп коюп аттым. Баарыбызга эле белгилүү, бул тасмада курут жеген соң адамдардын оюн окуп калат. Мына ошол күндөн баштап ал жашоосун өзгөртө баштады. Аны менен кошо кийинүү стилин, жада калса чач жасалгасын да өзгөрттү. Эң кызыгы өзү чачы кыска болчу. Салонго барган соң карасаңыздар заматта чачы өсүп, жасалгаланып калыптыр. Вот мен өзгөрдүм. Мен баягы азамат эмесмин. Мына ушундай достор, курут тасмасындагы кетирилген катачылыктар мына ушулар болду. Сиздер менен мен Жолдубай Рустамбай уулу. Кийинки берүүдө жолугушканча аман туруңуздар.